Эле атайын ырдайын деп келгенден кийин ырдайлык дейлиге келиңиздер. Анда мындай кылбайлыбы? Кубанычтын кечээ мааракесин өткөрдүк да, эми кубанычтын ырын ырдабайлыбы? Баракелде, эң сонун кайсыды ырдайбыз? Кубаныч өзү бул биз достук күндөбүз да. Достук күнгө шайыр апалар деп сөзүн Үмүт Абдыраманова жазды эле. Ана шайыр апалар деген сөздү жазар менен эле Кубаныч Эсеналиев огон чыгарып койгон. Баракелде. Анан ошол ырдырда берип койбойлубу? Эң сонун кеттик ана эмесе. Рахмат. Кеттик. Ай баракелде, маанай тартылап жаткан шайыр апаларга терең ачылык азаматсыңар дейли. Анан негизи бул ыр кантип жаралды? Обон канча убакта кандайча жаралып калды? Ошол туурасында кененирээк айтып берсеңиздер. Өзгөчө шаңдыр экен. Жараткан Кубаныч Эсеналиев өзү айтып берсин. Ырды жазган Үмүт Абдыраманов өзү. Келиңиз ана эмесе, Үмүт айым сизден баштайлык. Менден баштаганда ушул каналдардан шайыр апаларды бере баштаган кезде Майрамбек Осмоновду, Зайнидин Иманалиев агайлардын шайыр апалар деген ырлары чыга баштады. Бирок эмнегедир ошолордун немелерин карап отуруп эле шайыр апалар өзүбүздүн достугунда дагы улуубуз кичүүбүз аралашып жүрөбүз. Анан мен жаздым дагы Кубанга моголорду көрчү буга огон чыгарпайлыбы деп ошентип буга тартуу кылгам. Андан аркысын Кубаныч өзү улап берсе. Гүлгөнүн билгени бар дейт. Эмне болуп кетти я? Келиңиздер. Деп сүйлөп кетирип үтүр деп коет. Үтүр. Эң сонун. Анан Үмүт ошо сөздү мага берди дагы, анан WhatsApp менен жиберди да. Анан ошо өзүбүз огон жаратпайбы деп, анан тууралап карап көрүп сөз аябай жакты. Анан ушул достугун тобунун арасында Шарапат Курманалиева деген менин өзүмдүн аяшым бар. Анан ал достумдун үйүнө барып, өзүм бара турган иштерим бар эле, жай отуруп келе турган. Анан жай отурайын десем, чай коюп койду, самоорго булоолонтуп. Анан баягы жерден аккордеондун жанында жүрөт да. Анан ал эле ушул огонгору чыгарып көрөйчү деп, шараккан суунун жээгинде үй өзүнчө эле бир дачадай болгон жер, аябай жакшы жер. Анан кечке жууп шараккан суунун жээгинде самоор булоолонуп кайнап атат. Анан ошол жерден илхам келип кеттиби? Ошо 10-15 мүнөттүн ичинде эле ошол жаралып калды. Шарапатка ырдатып туруп, диктофонго жазып алып туруп, булардын группасына
WhatsApp arkылуу жөнөттүм. Onu угуп көргүлөчү, кандай чыгып берсем, уралашып дөнөт, тимел аябай дегенде смайликти да жөнөтүп атат, диктофонду да жөнөтүп. Заманы өнүккөн, мынакей шайрапалар WhatsApp'та смайлик жөнөтүп атат дейлик. Өзгөчө. Жабып калды, анан өткөндө жакында май айында көлгө шайрапалардын 3-чү турунун гала концерти болду. Анан ошол жака да ырдап барышты, шайрапандар да барды, башкалар менен да ушу достук күнү тобу барышты. Анан баягы жерден эң кызыктуусу шайрапалар деген ырыбыз, ушу мен чыгарган оңго жаралган ырыбыздын музыкасы жагып, ошо жанагы фестивалдын жабылышы ошо менин ырым менен аякталды да. Баракелде, өзгөчө болгон. Аларга да жаккан экен. Ошого кубанычтуу болуп. Бизге да жакты. Бүгүнкү күнү мынакей дароо эле 3-чү саатыбызды шаңга бөлүп шайрапалар өзгөчө ырдап бериңиздер деген. Ошо бүгүн элдин купулуна толуп кичине бирден экиден ырдап берели деп келип калдык. Эң сонун. Анан шайрапалардын аттан сиз сүйлөдүңүз, эми келиңиздер сиз, анан сиздер сүйлөп койгоңуздар, келиңиз. Биринчиден сиздердин жамаатыңарга чоң рахмат. Рахмат. Ушундай эл алдында телевиденияга чыгартып ырдап турганыңарга силерге да рахмат. Анан Куанга рахмат, Исеналиев Куанга. Ошол анан мындай айымдарга рахмат. Мындай коллектив болуп жүрөбүз. Мындай аралыкта ишибиз да бизге да алдыга жылсын, сиздерге да алдыга жылсын. Баракелде, тилеңиз орундалбай келсин эле, батырага келиңиз сиздики. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман таң. Жалпы пирамида сиздердин жамаатыңыздарга салам. Жана ошондой эле коштоп келген өзүмдүн агам Куан байкеме дагы чоң салам айтам. Ушундан пайдаланып байкемдин 60 жаш туулган күнү менен куттуктап кетем. Дептир катыраак кол чалып коелуңуздар. Ай баракелде дейли. Эң сонун. Келиңиз. Жумарда келдим. Эң сонун. Телевизордо. Анан Акылай, анан Гүлназ, анан фамилияңар да окшош экен да. Эже сиңдилерден эмессиздерби? Баракелде, келиңиз Акылай апа, сизге берели сөздүн кезегин. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, Пирамида каналындагы жамааттагылар, сиздерге чоң рахмат. Мен болсо Токмоктон келдим. Булар менен чоң иштешип жүрөбүз. Гүлназ сиңдим менен, Асыл менен, достугуну менен чоң иштешип жүрөбүз. Баракелде. Кечеги бир тууганымдын 60 жаш маареке той болду. Şu doğan günü kutlu olsun, ömrü uzun olsun, geleceği keng olsun. Rahmat. Эң сонун. Анан айта кетчү нерсе мынакей дайыма сиздерди ушул Кубанч агам коштоп, колдоп жүрөт. Анан кийин кечээ күнү 60 жаш юбилей менен кантип куттуктадыңыздар? Ушул түз эфирден билгим келип турат да, айтыңыздарчы келиңиздер. Эмне кылып куттуктадыңыздар? Куанга болушунча кабыл тилектерди айтып жаздык. Азырдагы мен Куандын туулган күнүнө айтып кетмекчимин. Күттүрбөй келди 60. Күмүш той болсун жашыңыз. Ашыга келди 60. Алтын той болсун жашыңыз. Байкадыңбы бир тууган? 60-тын кырын ашканың. Ойноп күлгөн баягы жаш кезиң калды артыңда. 60 жаш сен үчүн. 60-тын жарымы ойноп күлүп жүрө бер. 30 жаштын тийсин жарыгы. Жиек үчүн 60 жаш. 60-та карыбы үй бүлөсү менен, эл журту менен аман кылсын жанымы. Баракелде, кол чабалар болсун эле. Негизи Үмүт Абдыраманова апабыз акын, ырыга жакын демекчи, ар дайым калемиңиз куруш жүрөсүн демекчибиз. Мынакей эми 60 жаш сиз үчүн кеппи дедим, мынакей 30 жаштагы эле жаркырап жайнап жүрөңүз дейт. Эми сизди карап алсам, жигит бойдон элесиз да, жапжаш эле. Прическа өзгөргөн да, мына өзгөчө. Караңыздарчы дейли.